Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Жакшы эс алып жатасыңарбы? Сабакка даярдык жакшыбы? Анда сабакка көңүл бургула. Кырдаалга байланыштуу онлайн сабакты баштайбыз. Кыргыз тили 3-класс. Сабагыбыздын темасы жаныбарлардын талашы. Сабагыбыздын максаты окуучулардын мүчөлөрүн улай алышат. Берилген кыска тексттерди көркөм, уролдоштуруп окууга көнүгүшөт. Жалкоолук эмне экенин түшүнүшөт. Ошондой эле убакытты туура пайдалануу керектигин баамдашат. Анда балдар жаңы лексикалар менен таанышабыз. Мактанчак, үй жумушу, тебенек. Бул сөздөр бизди таанышпы балдар? Мактанчак бул мактанып, өзүн дайыма мактап жүргөн адамды мактанчак дейбиз, а үй жумушун билесиңер, ар бирибизде үй жумушу бар. Тебенек бул жылкыларда болушу мүмкүн. Ар дайым адам барабы жанына барса тепкен жылкыларды бул тебенек деп коет. Ошол сөздөрдү пайдаланып балдар жаңы тексттерди, жаңы көнүгүүлөрдү иштейбиз. Биз жаныбарларды билебизби балдар? Кандай жаныбарлар бар? Үй жаныбарлары бар, жапайы жаныбарлар бар. Анын баарын биз үйрөнгөнбүз балдар. Азыр биз коен эмне жөнүндө айтат экен? Коен деген ырды окуйлучу балдар. Сени болсо коендор мактанчак деп жүрүшөт. Үй жумушун унутуп, жалкоо коен деп күлөт. Чындап, коендор жалкообу балдар? Кээ бир коендор коркок болушат, Анда кийинки жаныбарды карайлычы. Мамалак бул кандай жаныбар балдар? Бул жапайы жаныбар. Кичинекей мамалак. Мектепке барам деп жүрөт. Дептер, кагаз, калем сап, тез алып бер деп жүрөт. Көрдүңөрбү, мамалак. Иштер мамалак экен. Ар дайым окуймун, жазам деген мамалак экен. Кийин кулун. Кулунду көргөнсүңөрбү? Сени болсо кулундар тебенек деп жүрүшөт. Отургандын баарысын отургузбай күүлөнөт. Көрдүңөрбү, бул кулунду дагы тебенек деп айтышыптыр. Ал эми торомпой, кичинекей торомпой, сени тентек деп жүрөт, сабактарга кечигип, уят кылат деп күлөт. Көрдүңөрбү, кичинекей торомпой тентек экен, ар дайым сабакка кечигет экен. Силер да ошентесиңерби? Жок, торомпойда жакшы болуш керек, торомпойда жакшы торомпой болот. Ал эми баары чогулуп, коен, кулун, мамалак, торомпой чогулуп алышып, эми болсо баарыбыз жалпы үлгү бололук, жаман экен дедирбей, жакшы атка конолук дейт. Көрдүңөрбү? Бири-биринин сөздөрүн укту. Баары жаман, бирөө тебенек, бирөө тентек, бирөө мактанчак болду. Эми ошол сапаттарын оңдойлу, жакшы бололу, жаман болбойлу деп бирге айтып атышат балдар. Силер дагы окууда болобу, иште болобу, ар дайым жакшы үлгү болгула. Эми балдар, дептериңерде калем сабагыңарды алып жазгыла. Бүгүнкү датаны жазасыңар. 2-көнүгүү деп кандай деген суроого жооп берген сөздөрдү таап жазгылачы. Биз жана ырларды, тексттерди окудук. Ошол тексттерден, ырлардан кандай деген суроого жооп берген сөздөрдү жазгылачы балдар. Мактанчак, жалкоо, кичинекей, тебенек, тентек, жаман, жакшы деген сөздөрдүн баардыгы кандай деген суроого жооп берет экен балдар. 3-көнүгүүнү да жазабыз балдар. Булар кандай жаныбарлар? Коен кандай жаныбар? Кулун, торопой, мамалак. Буларды сүрөттөп жазасыңар балдар. Мамалак кичинекей, өңү күрөң, токойдо жашайт, бүлдүргөндү жакшы көрөт.
Бул жапайы жаныбарбы балдар? Ооба, жапайы жаныбар балдар. Ал эми коен үйдө багылганда коен бар, жапайы коендор да бар. Ошолорду сүрөттөп калганын өзүңөр жазгыла балдар. Биз бүгүнкү сабакта эмнелерди билдик, эмнелерди үйрөндүк балдар? Жаныбарлардын жалкоолугун, тентектигин, акыры келип бар жогу биз жакшы болобуз, жаман болбойбуз деп чогулуп ынтымакта болгону жөнүндө көрдүк балдар. Биз кулунду, коенду, торомпойду, мамалакты кандай жаныбар экенин көрүп алдык. Эми балдар үйгө тапшырма ошолорлорду жаттап айтып бересиңер. WhatsApp аркылуу мага жөнөтөсүңөр балдар, жаттаган ырларыңарды видео кылып. Ушуну менен саламатта калгыла.